Таулада кол усталык өмүрлени теренинден келеді. Айтуулага көрө, мажүсүлүк заманда бизни ата-бабаларыбыздын артла бек биринчи бу дүйнөдө жаратылган отну эм темирчиликти Аллахы дебет болгонду деп турганды. Адам улуга отну табарга, эм аны бу иштерге үйрөткенди. Ислам дин токташкандан sonra да бу усталыкла күрөшкөн адамларны фахмулуклары Аллахтанды деп айтуучудула. Үйгүзгө да игилик багалы караучула. Тагыла деген кезүүлүү берүүбүзгө карарга чакырабыз. Бүгүн биз сизге таулуу бычактын үстүнөн хабар айтырыкпыз. Бычак ол таулууну жөңгөрүдү. Өмүрлөрдөн бери таулада жашаган малчылыкла, уучулукла күрөшкөн адамларга ол болушлук өтүп келгенди. Иги бычак эр кишинин өктөмлүгү деүүчүдүлө. Аңа калай карарга, эм аны керектисиче иштетирге жаш сабиреге бек киче заманларынан үйрөткендиле. 5-6 жылдарында киче сабичиклени бел бауларында киче бычакла тагылып болгондула. Бүгүнлүктө да эр киши бычаксыз болмайды.